Ой балдар, силер келип калдыңарбы? А мен болса, момундай оюнчуктар менен ойноп жатам. Атам дайыма менден сурайт: "Балам, сен чоңойгондо ким болосуң?" дейт. А мен чоңойгондо ким болсом деп дайыма кыялдана берем. Силер да кыялданасыңарбы? Ким кайсы кесиптин ээси болгусу келет чоңойгондо? Чоңойсом ким болсом деп чоңсуранып коёмун. Миң сон кесип ардактуу милиционер боломун. Доктор болуп балким адамдарды дарылайм. Үртүн барып куткарып өмүрлөрдү жаңылайм. Чегараны кайтарып ишеништен тайбасам, тугуз бийик желбирейт туура кесип тандасам. Балдар, дагы кандай кесиптер бар экенин силер билесиңерби? Менин атам мугалим. Ал балдарга тамга таанытып, окуганды үйрөтөт. Атамдын окуучулары абдан көп. Атам дайыма аларга кызыктуу сабак өтөт. Апам болсо тикмечи. Ал кездемелердин сонун көйнөктөрдү тигет. Апамдын көйнөгүн кыздар абдан жакшы көрөт. Анткени апам аларга жарашыктуу кылып тигет. Менин бул көйнөгүмдү дагы апам тигип берген. Карагылачы, сонун бекет. А менин байкемдин болсо айдоочу болгусу келет. Узун автобуска кишилерди салып алып, алыс жактарга айдап кетем деп кыялданат. Ал эми менин бакчадагы досум учкуч космонавт болгусу келет. Космоско учуп барып, айга консом дейт. Мындан башка дагы толтура кесиптер бар. Дыйкан, темир уста, ашпозчу, тракторчу, изилдөөчү. Ар бир кесип өзүнчө кызыктуу. Адамдар ар кандай кесиптерде иштешип, коомго пайда алып келишет. Жалкоо болгон абдан жаман. Ар бир адам жашоосунда бир кесиптин ээси болуп, тынбай эмгек кылса, ал сөзсүз түрдө бактылуу, анан кадырлуу болот деп атам мага көп айтат. Достор, көрдүңөрбү? Ар бир кесип өзүнчө кызык. Кесип билген адам жакшы адам. Келгиле, балдар, келечекте ким кайсы кесипти тандайт? Ойлонуп көрөбүз. Анан тандаган кесибибизди атабызга, апабызга айтып беребиз. Макулсуңарбы?